Урматтуу бүгүнкү отурумдун катышуучулары, укук тартиби, кылмыштыкка каршы жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети бүгүнкү өз жыйынын баштайт. Регламенттин 81 беренесине ылайык жыйналышты өткөрүүгө кворум бар. Ошондуктан комитеттин жыйынын ачык деп жарыялаймын. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү жыйындын күн тартиби, тиешелүү материалдар таркатылып берилди. Тааныштыңыздар. Бүгүнкү күн тартибин негиз катарда добуш коем. Добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Негиз катары кабыл алынды. Күн тартибинде бүгүн 4 маселе коюлган. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кимде кандай сунуштар бар? Сөз берилет депутат Марлен Абдрахманович. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитет мүчөлөрү. Сиздердин суранат элем 3-чү маселени 1-чи маселе кылып карап бериңиздер. Анткени дагы бир тек комитети дагы бир маселе боюнча 2-чи кылып коюп алыптыр. Ушуну сиздердин суранат элем 1-чи карап берүүгө. Рахмат. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Анда эмесе сунуштар жок болсо, Марлен Абдрахмановичтин дагы сунушун кошо добуш коюп, жалпысынан бүгүнкү күн тартибин сунушка добуш коем. Добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Күн тартиби толугу менен бекитилди. Анда эмесе күн тартибин кароого өтөлү. Анда 3-чү маселе экен. Марлен Абдрахманович, анда сөз сизге берилет. 3-чү маселе, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоор мыйзам долбоор 1-чи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаты Маматалиев Марлен Абдрахманович, баяндамачы дагы өзү. Анда сөз сизге берилет. Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйын катышуулары. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдалган актыларын, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуштап жатабыз. Билесиздер, 1 жыл мурун биз ушул зордук зомбулук, өзгөчө ушул жаш балдарга болгон зордук зомбулук боюнча биз бир топ беренелерди күчөткөнбүз. Өзгөчө сиздерге маалым болгондой, булар буга чейин эгерде кандай айсыр бир амнистияларга чыгып кетип атса, амнистияга чыга албай калган, ал эле эмес 7 жылга, 12 жылга кыскара тургандарды биз 15 жылга чейин көтөргөнбүз. Ал эле эмес өмүр бою эркинен ажыратылсын деп сиздер менен тогу сиздер колдоп берип бул мыйзамды кабыл алганбыз. 1 жыл өттү. Бирок тилекке каршы ал учурдан кийин дагы бир топ көйгөйлөр жаралып, бир топ ушул мыйзамдарда үчүлүштүктөр бар деп биз эсептеп, сиздерге дагы күчөтүү максатында сунуштап жатабыз. Ал болгону, азыр сиздерде орусча вариантына кичине ката кетип калыптыр, кыргызча вариантына туура кеткен. Ал болгону ушул педофилдерге, жаш балдарга зордук, зомбулук кылгандарга, bundan ары жанагы өмүр бою эркинен ажыратуу процессин карап атканда 60 жашка чыгып калса тилекке каршы, 60 жаштан кийин өмүр бою берилбейт экен да. Биз айтып атабыз, бул кылмышкерлер, керек болсо жер үстүндө баспаган кылмышкерлер өмүр бою ошол жакта чирип калсын. 60ка чыгабы, 70ке чыгабы, 80ге чыгабы, бирок мындай кылмышкерлерди сыртта жүргөндөн көрө ичинде калсын деп. Анткени ошол берене менен күчөткөндөн кийин дагы бир кийинки берене, бул азыр 68-чи берене айтып атсак, кийинки берене 349-чу берене. Ал жерде пробация колдонуудагы процесси тилекке каршы мына ушул зордук зомбулук кылган жаш балдарга дагы иштеп кетип атат. Биз эки эле нерсени сурап атабыз. Келиңиздер, пробацияларга кылынбасын. Канча жашта болбосун айырмасы жок. Канча жашта айырмасы жок болсо дагы аларга мындай өмүр бою эркинен ажыратылган процесс жүрүп калса, аны аягына чейин берсин депчи. Анткени соттордо ушул эки жерде үчүлүштөр болуп калып атат да. Мен статистиканы айтып берейин сиздерге. 2016-жылы 8 кылмыш иши болгон экен, ушул боюнча, зордук зомбулук боюнча. 157-чи статья боюнча 4төө пробацияга чыгып кетиптир. 8ден 4төө. 154-чү статья боюнча изнасилование. Адан экөөнүн бирөөсү, 8дөн экөөсү чыгып кетиптир. Жалпысын алганда эми 6 чыгып кетип атпайбы, урматтуу коллегалар? Ошондуктан биз ойлодук эле, туура көрсөңүздөр, эми бул жаш балдарга
болгон зордук зомбулукта бизде эч кандай жанагы биз буга чейин гуманность деп жүрдүк эле, бирок ушуларга гуманностьты киргизбей эле койсок жакшы болот эле да. Буларга гумандуу карабай койсок эле жакшы болот эле. Бул биринчи окууда, урматтуу коллегалар, эгер туура көрсөңүздөр, жана мен айткан орусчасына кичине ошибка кетип калыптыр. Ал жерде баягы аялдарга дагы баягы не назначается женщинам лицам деп туруп ал да кирип кеткен экен. Это не так, да, мындай бир аз туура эмес которум болуп калган экен. А также деп мындай өзүнчө белгилеп кетип атабыз. Именно бул эркектерге гана тиешелүү. Биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранат элем. Экинчи окууда албетте дагы иштеп чыгабыз. Билем бул боюнча прокуратуранын кичине көз карашы башкача болуп атат, бирок кандай болбосун экинчи окуга чейин бизге иштеп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизди өтүнөт элек. Рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар баяндамачыга? Сөз берилет депутат Ербай Алишер Ташбаевичке. Рахмат, урматтуу төрага. Марлен Абдрахманович, сизге ыраазычылык, жакшы мыйзам долбоорун алып келипсиз. Бул жерден мыйзамдын долбоору менен да, маңызы менен да таанышып чыктык. Бул жерде жогорку соттун, башка прокуратуранын дагы сын пикирлерин жана сунуштарын эске алыныптыр. Бирок бул жерде кеп жанагы жөнүндө болуп атат да, зордук зомбулук боюнча изнасилование дейбиз ошолор менен жана келечекте пробацияга түшпөстөн отуруп чыксын деп атасыз да. Анан ошонун негизинде кылмыш жаза кодексинин 68-беренеси бул эң оор беренелердин бири да. Өмүр бою эркинен ажыратуу. Ошол жерге сиз экинчи пункт боюнча түшүнүк киргизип атасыз. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 349-беренесинин 3-пунктунан эле киргизип атасыз да. Бул жерде сиз киргизип атасыз жаңы түшүнүктү баланын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы жасалган кылмыштарды кошпогондо деген жаңы түшүнүк кирип атат да. Бунун баарын түшүндүк, бирок бул жерде бир суроо болуп атат да. Эмне үчүн дегенде сизге маалым болгондой наука деген илим бар да, уголовное право боюнчачы, наука о уголовном праве деп. Ал жерде кылмыш жана жаза укугу деген түшүнүк жазылган да. Ошол жерде жыныстык кол тийбестик бул 18 жаштан башталат да, 18 жашка чейин. Андан кийин жыныстык эркиндигине каршы деген түшүнүк менен бул 18 жаштан өтүп кеткен, жаш өткөндөргө тийиштүү да. Ошол жерде сиз экөөнчүн бир аз шаташтырып киргизип атасыз да. Могу жерде баланын деп, бала эч качан 18 жаштан үйдө боло албайт да. Ошон үчүн эсили ушул жеринде баланын дегенде түшүнүктү сиз адамдын деп туруп киргизгениңизде, анда мазмуну дагы концепциясына жанагысына туура келмек да. Эмне үчүн дегенде наука уголовного права так гласит да. Эмне үчүн дегенде могу жерде бир шайкештик келбеген жерлер бар. Ошого уруксат болсо, могу мен мисалы кыргызча жана орусча дал келбеген жерлерине токтолгон жерим жок. Могу жерде ушул беренени сиз менен акылдашып экинчи окууга кичине оңдоп түзөп анан киргизсек, ушул мыйзам Кудай буйрса иште деген ойдомун. Толук колдойм, Алишер Ташбаевич. Туура көрсөңүздөр, ошо экинчи окууда сиздер ушул көп практика адис катары сиздер мага кичине жардам берип койсоңуздар, ошо туура жазып кетейин. Кабыл алынат. Рахмат. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Сөз берилет. Башкы прокуратуранын башкы прокурордун орун басары. Анда сизге сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Марлен Абдрахманович, сиз өзүңүздүн докладыңызда эки башка ой жаратып атасыз да. Сиз айтып атасыз, ушул практикада ушундай кылмыштарга пробация, бул шарттуу жаза колдонулуп калган экен деп атасыз. Бирок сиздин концепцияңызда өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жөнүндө сөз болуп атат да. Ошо өмүр бою эркинен ажыратуу 60 жаштан ашкан эркектерге колдонулуш керек деген концепциясы ушундай да. Эми жыныстык жана балдарга карата кылмыштар. Бирок өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы белгиленген, санкциясы көрсөтүлгөн бир дагы беренеге пробациялык көзөмөл колдонулбайт, ага жол берилбейт. Анткени ага колдонгонго мүмкүн эмес. Ошол себептен сиздин жана статистикаңыз бул 156, 157 беренелерде өмүр бою эркинен ажыратуу санкциясы каралган эмес. Ал эми биз эми жаш өспүрүмдүн укуктарын, конечно, биз баардыгыбыз аны менен башкы прокуратуранда ар дайым көзөмөлүндө турат. Бирок ушул сиз өмүр бою эркинен ажыратылган санкциялар кайсы беренелерде көңүл бөлсөңүздөр, ал жерде 15 жыл
же өмүр бою эркинен ажыратылган деген эки гана жаза көрсөтүлгөн. Башка альтернатива соттордо жок. 15 жыл деп точно көрсөтүлгөн. Биринчиден, экинчиден биздин позициябыз, биз каршы болгон себебибиз, биз айтып атабыз. Эгер ал айыпкер 60 жашта болсо, 15 жыл жаза берсек максималдуу, андан артык судья кем дагы көп да бере албайт да, себеби 15 жылга деп жазылганда ошондо 75 жашка чыгып атат да. Ошол себептен бул андай деле бул практикада андан бир ошого чейин ким жашайт, андан ары болобу өмүрү, ошол жагынан айтып атабыз да. Биринчиден ошон үчүн баягы жаза чектөөдөгү концепция, принциптер, гумандуулуктар кетип атат да. Анткени биз бул практиканы бир эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттер менен салыштырып, ошолордон алганбыз да. Мисалы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылуу кимге колдонулбайт? Аялдарга, 60тан ашкан эркектерге, жаш өспүрүмдөргө деген колдонгон общий принциптер да. Биз ошол жагынан алып атканбыз, ошон үчүн айтып атабыз. Бул жерде өзүңүздөр көңүл бөлсөңүздөр, акыркы учурда жаш өспүрүмдөргө карата негизи эле жыныстык катнаш кылган кылмыштар абдан көбөйүп атат. Бирок жазаны көбөйтө берүү менен, санкцияны жогорулатуу менен муну бир жое албастыгыбызды акыркы жылдагы практика көргөзүп атат да. Бул боюнча башка түрдөгү иштерди чогуу айкын жүргүзүшүбүз керек. Рахмат. Мен жооп берип коеюн. Рахмат. Сөз сизде, Марлан Абдрахманович. Сиз айткандай, ооба, бирок тилекке каршы турмушта башкача болуп атканын өзүңүз да билесиз да. Жанагы Орто Нура, Нарын районунда, Нарын областында 64 жаштагы киши ушундай бир преступленияга баратат. Петровка айылында 26 марттын 22 жылы баратат. Айтор кандай болбосун, ушул жерде сотторго ушул жагынан мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атат да. Биз эми сиз андан көрүп бизге жардам берсеңиз, кайсыл жерден ошол ар бир случай боюнча карап, кайсыл жерден соттордо ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп калып аткандардын дыраларын жаап салайлы. Биз эми толук түрдө эле мыйзамды өзгөртөбүз, же болбосо кыйын кылып коебуз, же башкача кылып коебуз дегендер эмес. Жалпысынан практика жүзүндө турмушта болуп аткан нерсени, жалпысынан тилекке каршы соттордун чыгарган чечимине ылайык мына бүгүн ошондой маселе туулуп коомчулукта. Анан биз депутаттар мыйзам чыгарып жатабыз да. Ошондуктан мен ушу биринчи окууда кайра эле кайрылып кетет элем, урматтуу депутаттар, сиздерге колдоп берип койсоңуздар, убакыт бар, экинчи окуга чейин реалдуу түрдө мына прокуратура менен чогуу да карап чыкканга дайынбыз. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Эми Марлан Абдрахманович да жогоруда туура белгилеп кетти. Убагында бул ченем гумандуулук принцибинде ыйлагы тажрыйбаларга таянып ушундай мыйзамдар кабыл алынганда, анан эми бул толуктуу социалдык теңсиздикке алып келиши мүмкүн деп бир канча коомчулукта айтышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү учурда азыр өзү дагы бир 2-3 мисал келтирип кетти. Бүгүнкү күндө коомчулукта абдан эң көйгөйлүү маселе болуп атат. Аял затына, аялдарга, кыз келиндерге зордук, зомбулук, орой мамиле болуп атканы негизден чыкты деп ойлойбуз да биз. Марлан Абдрахманович туурабы бул мыйзам толуктоо киргизгениңизчи. Ошон үчүн эми туура айтасыз, эми бул депутаттарга алып келдиңиз мыйзам долбоору, концепциясы, анан бир канча толуктууларды киргизебиз деп биздин жогоруда депутаттар да өздөрүнүн ой пикирлерин айтып кетти. Анда эмес, урматтуу депутаттар, комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Бул мыйзам долбоору боюнча биринчи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Марлан Абдрахманович Маматалиев тарабынан белгиленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана анын биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышында ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев аныкталсын. Үчүнчү, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышында ушул мыйзам долбоорун кароодо төмөнкүлөр чакырылсын. Башкы прокурордун орун басары Конкубаева, ички иштер министринин орун басары Ашырхажаев. Урматтуу депутаттар, анда эмес корутундун долбоорун добуш коюм, добуш бериңиздер. Ким макул?
Каршы жок. Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңдер болот. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сизге да. Эми мына бөлүм менен депутаттарды чогуш десеңиз, макулбу бул боюнча. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде биринчи маселеге кайрылсак, күн тартибинде биринчи маселе комитет Кыргыз Республикасы Министрлер Комитети төрагасы Акылбек Сүйөнбеков Жапаров тарабынан демилгенген банки каражаттары, психотроптук заттар, алардын аналыктары жана прекурсорлору жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 25 октябрында биринчи окууда жана 2023 жылдын 20 декабрында экинчи окууда кабыл алынган. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 52 беренесине ылайык комитет тарабынан аппараттын тийиштүү бөлүмдөрү менен биргеликте мыйзам долбоору 3-чү окууга даярдалды. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоо берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечилери бул жерге чакырылган. Абди Нурбек Такабаевич катышууда. Кимде суроо болсо, ал суроого жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, 3-чү окууда бул. Суроо жок болсо керек, биз биринчи, экинчи окууда кызуу талкуулаганбыз. Анда эмесе корутундуга токтолсок, корутунду биринчи Кыргыз Республикасы Министрлер Комитети төрагасы Акылбек Сүйөнбеков Жапаров тарабынан демилгенген банки каражаттары, психотроптук заттар, алардын аналыктары жана прекурсорлору жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамы кабыл алынсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш жыйналышына ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачылар болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча ички иштер министринин орун басары генерал Абдиев. Үчүнчү, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш жыйналышында төмөнкү адамдар чакырылсын. Башкы прокурордун орун басары Конкубаева, саламаттык сактоо министри Бейшеналиев, айыл чарба министринин орун басары Туйбаева, юстиция министринин орун басары Орозов. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коюм, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде экинчи маселеге токтолобуз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору 2-чы окууга киргизилет. Демилгечи Министрлер кабинети, баяндамачы комитеттин төрагасы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, комитет Кыргыз Республикасы Министрлер комитети төрагасы Акылбек Сүйөнбеков Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 20 декабрында биринчи окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам чыгаруу демилгечилердин жазуу жүзүндө сын пикири жана сунуштар келип түшкөн жок. Жогорку Кеңештин аппараттын которуму, редакциялоо жана лингвистикалык кызмат бөлүмүнүн корутундусуна ылайык мыйзам долбоорунун мамлекеттик тилде текстинде кездешкен орфографиялык жана стилистикалык каталар оңдолду. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандардын негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 2-чи окууда колдоп берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси Орозов Бактияр Сайпидинович, юстиция министринин орун басары катышууда. Кимде суроо болсо ал жооп берүүгө даяр. Суроо барбы? Сөз берилет депутат Жамгырчиев Эмиль Эрикевичке. Рахмат, Сүйін Абдайч. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Бул мыйзам долбоорун мен толугу менен колдойм. Себеби дегенде соттун чечими мыйзамдуу өлкөдө бул акыркы болуш керек. Кимдир бирөөнүн күнөөсү бар жоктугун бир гана мыйзам алкагында сот далилдейт жана таккес айта алат. Жана жараткан астында жараткан бир гана күнөөлүү деп айтылат. Ошол себептен Сүйін Абдайч бүгүн ушул өзүм жеке жон тери менен өтүп жаткан жагдай боюнча, кырдаал боюнча акырын кишиге кыскача маалыматымды берип койсом, бүгүнкү күндө ошол эле депутат катары эмес, жөнөкөй эле жаран катары ушул өзүмдүн жакын коллегаларыман, кесиптештеримен суранат элем. Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир өтө бир суранычым бар эле. Себеби дегенде адамдын күнөөсү бар жоктугун башында айтып кеттим, бул сот өкүмү чыксын. Менин айланамда жагдай болуп аткан боюнча тергөө иштери жүрүп атат.
тергөө иш аяктагандан кийин сотко барат. Соттон кийин менин да маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бирибизге сын пикир айтсак деп аябай суранып кетет элем. Себеби дегенде менин артымда деле ата энем бар, үй бүлө деген бар, бала бакыра деген бар. Алардын астында кичине мындай, аларды да кичине мындай ыңгай сабалга коюп, өзүмдү да ыңгай сабалга коюп атабыз да. Анан Кудайым аны өзүн алыс эле кылсын, бирок ар бирибиздин башыбызга мындай иш түшүп калса, карайлап калат экенбиз. Андан көрө ушу колуңуздардан келсе, мындай ушу акыркы соттун өкүмүн күтсөк. Ошону бир суранып кетет элем. Эми ал деле өзүңүздүн деле башыңыздан өткөн, эми Кудай сактасын, баарыбыздын башыбызда турат. Ошону бир жокко чыгарып койсоңуз да. Анан мындай маселе болуп атат. Биз бүгүн мыйзам долбоорун аз карап жатабыз. Ошого карабай сизге сөз бердик. Эми сизге депутаттарга суроо берип атпайсызбы? Эми мыйзам долбоору сөз болуш керек болчу да. Мына суроону берип коюн. коеюн. Эми турсаңыз, сиз бизге суроо бердиңиз. Сиз бизге сунуш берип атасыз. Биз сизден суранган ошол күнү өткөндө сиздин маселеңизди караганда сиз келип, чыгып, трибунага чыгып, сиз ошондо өзүңүз боюнча кандай кадаттай иш-чара козголуп аткан боюнча сиз маалымат бергениңизде ошондо көп маселе ошол жерде чечилет болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз бүгүн мыйзам долбоору бул боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди чоң сессияда айтсаңыз болот. Мыйзам долбоору боюнча мыйзам долбоору боюнча сиз айткан маалыматтар боюнча берилген, ошол мыйзам долбоору боюнча да сунуш берип коет элем, өзүбүздүн бөлүмгө эле. Себеби дегенде бизге бул түздөн түз тийиш да. Ушундай жагдай болуп калганда регламенттин алкагында 2 комиссия түзүлөт экен. Бири атайын комиссия, экинчиси болсо убактылуу комиссия. Убактылуу комиссия боюнча татынакай жакшы жобо жазылыптыр. Жобо 120 пунктты камтыйт экен. 120 пункттун ичинде кимди айыптап атасың, ким жөнүндө комиссия болуп атат, ким жөнүндө талкуулап атат, ошого укук берилет экен. Тилекке каршы азыркы атайын болгон комиссияга андай жобо жок экен да, ошону биз мынакей укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитет катары бир сунуш берип коелучу. Биз палатага чыгарып коелучу. Бул мыйзам эмес, болгон эле токтом. Себеби кийин кайра ушундай кайчылаш пикир болуп калбасын да. Сиз топтуура маселе көтөрүп кеттиңиз, маалымат берсеңиз болмок деп. Маалымат берилген, бирок тилекке каршы комиссиянын алкагында бир тараптуу каралып калган. Ошол гана нерсени айтып атам да, урматтуу Сүйүн Абдуллаевич. Анан экинчиден мыйзам алкагында кандай гана менин коллегаларым добуш бербесин, Сүйүн Абдуллаевич, бул деген туптуура. Себеби дегенде мыйзамдын алдында баардыгы бирдей. Мандатты болсо биз өзүбүздү коргойбуз деп эч качан келген эмеспиз. Биз өзүбүздүн ишибизди ушу мамлекеттин, элдин жана жердин кызыкчылыгына иштейбиз деп келгенбиз, Сүйүн Абдуллаевич. Ошол себептен мен эч кандай таарынычым жок. Болгону Сүйүн Абдуллаевич, ушу нерсени кагаз жүзүндө берип коеюн, сунушта берип коюңузчу, эмкиде кийин ушундай кайчылаш пикир болуп калбасын деген болгон өзүм кыскача бир маалымат. Рахмат чоң. Дагы кимде суроо бар? Суроо жокпу? Анда эмес, урматтуу депутаттар, корутундуга токтолсок. Корутунду биринчи Кыргыз Республикасы Министрлик комитетинин төрагасы Акылбек Сөмек Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине кароодо баяндамачы болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча юстиция министри орун басары Орозов, үчүнчү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышына төмөнкүлөр чакырылсын. Башкы прокурордун орун басары Конкобаева, Жогорку сот төрагасынын орун басары Мусаев, ички иштер министринин орун басары Ашир Хажаев. Урматтуу депутаттар, корутунду долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги 4-чү маселеге токтолобуз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министр кабинети, баяндамачы юстиция министри орун басары Аскарова Зарема Аликовна. Анда эмесе, урматтуу Зарема Аликовна, сөз сизге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору сунуштоого
сунушталып жатат. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022 жылдын 28 декабрындагы чечимин ишке ашырууга багытталган. Жогоруда айтылган чечимдин 2 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети ушул чечимдин жүйөлүү бөлүгүнөн келип чыккан тиешелүү мыйзам долбоорун белгиленген тартипте иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароосуна киргизсин деп каралган. Ушул чечимдин жүйөлөштүрүү бөлүгүнүн жоболоруна ылайык Конституциялык сот Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 178 беренесинде белгиленген колдонуудагы укуктук жөнгө салуу жазык жоопкерчилигинин максаттарына жетүүнү камсыздабайт деп белгилейт. Анткени ал жазалардын бир нече, анын ичинде квалификациялык ордотуучу белгилер боюнча каралган дифференцияланган жазаларды дайындоо механизмин камтыбайт деп каралган. Бул мыйзам долбоору менен алимент төлөбөгөндүгүн үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бул мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп бериңиздерди суранам. Урматтуу депутаттар, баяндамачыга суроолор барбы? Сөз берилет депутат Эрбаев Алишер Ташбаевичке. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич. Зарима Аликовна, эми бул жерде кичине баяндамаңызды көбүрөөк кылсаңыз болмок экен. Эми сиз жанагы Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун чечимине токтоп койдуңузса, буга чейин деле көргөнбүз. Жана Конституциялык соттун чечимдеринчи. Ошол эле матчество боюнча азыр мына биз 3-чү суроо менен жанагы тергөө бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турган прокурордун ыйзамсыз жана негизсиз чечимин жокко чыгаруу боюнча Конституциялык соттун жанагысына мен каршы добуш бердим. Бул боюнча мен баягы биринчи окууда да айткам, кайра келесиңер деп. Бирок могу жерде бул сапар могу Конституциялык сот бир аз оңолуптур да. Оңолушуп сиздерге эми Юстиция министрлигине, Адилеттүүлүк министрлерине өзүнүн чечимин эмес, сунушу менен келишип атат да. Мыйзамдуу болсун деп, бир жактуу болбосун деп. Бул туура сунуш дейм, бирок бул жерде тактап коюучу жагдай бар да. Могу мыйзамдын 178 беренесине ата-энелердин балдарга багуудан качуусу жөнүндө. Ушул мыйзамды Конституциялык соттун чечими каяктан келип чыгып атат? Эмненин негизинде? Конституциялык сотко Сузак районунун судьясы кайрылган. Анын карамагында ошо бир жаранга арыз түшкөндө алименттерди төлөбөйт деп. Бирок ал адам мурун жоопкерчиликке тартылган ошол үчүн алименттерди төлөбөйт деп. Анан судья ушу Конституциялык сотко кайрылыптыр. Бул жаранды экинчи жолу жоопко тартсак болобу? Анткени Конституцияда жазылган эч ким эки жолу бир кылмышка жоопко тартылбайт депчи. Анан ошонун негизинде Конституциялык сот өзүнүн чечимин чыгарды. Ооба болот. Анткени бир жолу аткарбаса алименттик милдеттенмелерди, ал жазага жоопкерчиликке тартылды. Бирок ал кайрадан кайта өзүнүн милдеттенмелерди аткарбаса, бул кайта бул жаңы кылмыш болот деп. Бирок ошо 6 пунктунда өзүнүн чечиминде ошо Конституциялык сот белгиледи. Кылмыш жаза кодексинин 178 беренесинде белгиленген жана колдонуудагы укук ченемдер жазык жоопкерчилигинин максаттарына жетүүнү камсыз кыла албастыгын белгилейт. Анткени анда жазалардын бир катар, анын ичинде квалификациялык ордотуучу белгилер боюнча дифференцияланган жазаларды дайындоо механизмин камтыбайт деп. Ошондуктан бизге тапшырма берди министрлер кабинетине ошондой мыйзам долбоорун иштеп чыккыла деп. Азыр эми сиздер ушул мыйзам долбоорун иштеп чыктыңыздар. Ушул мыйзам долбоору 2 пункттан туруп атат. Биринчисинде сиздер жана 178 берененин 1 пункту боюнча 12 айда аткарбаса, диспозициясында көрсөтүп атасыздар да. Айдан ашыга барабар суммадан ашпаган карыздын суммасына каражаттар төлөөдөн качуусу дейт. Ошондо сиздер 200дөн 500 эсептей көрсөткүчкө чейин айып салуу болуп атат.
санкциялык жагында. Андан кийин экинчи бөлүгүндө ушул эле кайра кайталанса 12 айдан ашка барар төлөмдөн ашкан карыздын суммасы деп атасыздар да. Ушул эки беренени иш жүзүндө кантип ишке ашырайлы деп атасыздар? Ошол Кантип ашат? бул жерде биринчи жолу бул ошо алименттик милдеттенмелерди 12 айдын ичинде төлөбөсө, ошондо биринчи диспозиция болот да, штраф жана же коомдук иштер деп. А 12 айдан ашса, анда уже штраф да көтөрүлөт же камакка алынат деп. Бул жерде ошо дифференциациясы ошо эменин алименттик милдеттенмелердин суммасынан же срогунан эметет да, же срогу 12 айдан ашпаса, анда ошо биринчи эмеси болот, биринчи пункту, 12 айдан срогу ашса, анда экинчи пункту болот. Эми сиз мындай жөнөкөй тил менен беркилдиңиз да. Эми бул жерден сиз биринчиден эстен чыгарып атасыз да. Бул учурда азыр кылмыш жаза процессуалдык суда производство баары жүрүп атат да. Башка производствонун баардыгы токтойт. Кылмыш процесс. Же болбосо орусча айтканда уголовно процессуальный суда производство жүрүп атат да. Туурабы? Бул жерде анан кийин сиз 65-чи берене бар да, Кылмыш Республикасынын кылмыш жаза кодекси бар да, 65-чи берене. Айып деп турат. Если бул сиз айткан боюнча биринчи пункту менен иштесе болот эле. Айып ушул кодексте белгиленген учурларда өлчөмдө жана тартипте сот тарабынан акчалай түрдө дайындалуучу жаза деп турат да. Ушу менен бер. А если бул төлөбөй турган болуп, мисалы бул жерде 5-чи пункт иштей баштаса эмне болот? 65-чи берене. Менде жок бул берененин эмеси 65. Анда мен окуп берейин сизге. Соттолгон адам жөнүндө болот да, соттун өкүмү менен деп аягында эле токтойлу. Эгерде адам күнөөлүү деп танылган берененин санкциялары экендигинен ажыратуу каралбаса, анда 370-чи берене ушул кодекстин 370-чи беренесинин негизинде кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. А бул жерде эркиндигинен ажыратуу каралган эмес. Туурабы? Айып, анан кийин сиздер жанагындай жумуш иштерине деп көрсөтүп атасыздар. 370-чи беренеге келе турган болсок, биринчи, экинчи, ал 2 пункттан турат. Бул жерде 1 жылдан 3 жылга чейин мөөнөтүнөн эрке ажыратуу болуп атпайбы? Бир эле кишине ошондо биз эки жанагы берки менен жоопкерчиликке тартып калып атпайбызбы? Коллизия болуп калып атпайбы сиз алып келген мыйзамда? Жок, бул эки жолу тартылбайт да. Бул мындай да, 12 айдын ичинде төлөбөсө, биринчи пункту болот. 12 айдан ашса, анда экинчи пункту болот. Бирок бир жолу, если уже тартылса жоопкерчиликке, андан ары уже бул получается, он же расмительный жооп берген, он по вот этому преступлению, по этому заявлению, он уже привлечен к уголовной ответственности. Дальше он, получается, уже будет, вот Конституционный суд, он же так признал, что если он после того, как он привлечен к уголовной ответственности, продолжит опять не выполнять обязательства по алиментам, по этому вопросу вновь будет уголовное судопроизводство. И здесь это уже будет не по тому, который он уже понес наказание, а по-новому. Если он здесь в течение 12 месяцев, не платит, тогда первый пункт, а если превысило 12 месяцев, тогда уже будет второй пункт. Зарема Аликовна, это мы абсолютно поняли, что согласно 178 статьи по первому пункту и по второму пункту. Здесь речь идет о реализации данных пунктов в последующем в рамках уголовно-процессуального судопроизводства. И дело имеется в виду в отношении 65 статьи Уголовно-процессуального кодекса, где штрафные санкции. Да, если вот, например, это по данному случаю, если по первому пункту, да, а по пятому пункту в данном случае она будет противоречить данной вашей предложению, которые хотите внести. Почему? Потому что там, если написано, что башкаргоо чарасы жок болсо да, андай иштейт, башкаргоо чарасы боло турган болсо, тогда 370 статья Уголовного кодекса, данного кодекса будет работать. А в данном случае это уголовно наказуемое деяние. То есть мы, получается, одного и того же человека 2 раза будем привлекать, нарушая его конституционные права. Речь идет об этом.
Конституционный суд признал, что одного и того же человека можно привлечь 2 раза к ответственности, если он не платит алиментные обязательства, потому что один раз он, когда уже перестал платить, его привлекли за это, и дальше он не продолжает платить. Вот биз анда токтойлучума 370 беренегеч кылмыш жаза кодексинин 1 пунктунда ушул эле мыйзамды күчүнө кирип соттун өкүмүнө, соттун чечимине же башка соттук актыны адам белгилеген мөөнөттө аткарылбагандыгы деп турат. В данном случае аткарылбагандыгы болуп атат, туурабы? Андан 100дөн 300 саатка чейинки же болбосо 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин деп. А силер болсо 2 пункту менен 500дөн 1000ге чейин деп атпайсыңар? Кайсынысы иштейт? Бул 178 беренеси. Хорошо, Алишер Ташпаевич, бул анда экинчи окуудан биз муну карап чыгалы диспозициясын. Ошон үчүн бул жердечи сиздер келсеңиздер, могу диспозициясы боюнча дагы, анан кийин санкционный части боюнча дагы буну карап чыгышыбыз керек бул жерге. Мен бул боюнча өзүмдүн сунуштарымды берем. Хорошо, Үмүткан Шергазиевна да жооп берейин деп атат. Үмүткан Шергазиевна, сиз толуктап коюп атасызбы? Ооба, мен толуктап коеюн. Эми негизи Алишер Ташпаевичтин берген эмесичи доматы туура. Баягы юрист катары туура берип атат да. Бирок Алишер Ташпаевич өзүңүздөр күбө болгондой, бул баягы соттун чечимин аткарбоо жөнүндө сөз болуп атат да. 370 берене соттун чечимин аткарбаган учурда өзүнчө бизде кылмыш статьясы белгиленген. Бирок өзүңүз билесиз, азыркы учурда бизде индивидуализация көбөйүп кеткен. Мисалы үчүн, ата-энесин бакпаса, соттун чечимин аткарбай койсо, анда өзүнчө берене жана мал уруулук деп, кража турса мал уруулук деп, индивидуализация коомдун андай потребностторуна ылайык ар кандай беренелер кабыл алынып калганда, ошол себептен бул дагы берене соттун чечимин аткарбаса, соттун алимент жөнүндө чечимин аткарбаса, жана ата-энеси баласын баккандан баш тартса деп өзүнчө берене болуп калган. Ал эми сиз айтып жаткан берене 65-тин бул мындай. Эгерде айып штраф салынса айыпкерге, соттолсо ушул штрафты төлөбөй койсо, эгер ошонун беренесинде мурда штраф салынган беренеде эркиндигинен ажыратылуу көргөзбөсө, соттун чечимин аткарбайт деген берене менен биз жоопко тартабыз. Бирок логикасын туура айтып атат да, бир эле негизи кодексте бир эле берене болуш керек да, бул жерде индивидуализация болуп кеткен да, ошол себеп. А так бул келаткан эмеси туура. Анан Сүйүн Абдуллаевич бир эле нерсени эскертип коеюн дедим эле, ушул ата-энесин бакпаган, балдары ата-энесин бакпаган боюнча белки депутат Икрамов тарабынан дагы аналогичный ушу эме концепция иштелип келет да, ошону да бир эске алып койсоңуздар, же экөөнү кошуш керекпи бир кылып дегенин да. Рахмат. Туура айтасыз, Үмүткан Шергазиевна. Эми бул Зарим Аликовна да башында туура эле белгилеп кетти. Өзү мыйзам боюнча бир кылмышка 2 жолу адам жооп бербейт депчи. Анан эми бул жанагы арыздар көп болуп атат. Бир эле адамдын арызын чындыгында алимент төлөбөй жаткандар, анан кийин эми алимент төлөбөй жатса эмне кылабыз деген экинчи дагы бир жолу алимент кылмышкерге дагы кылмыш козголуп атат да. Сөз берилет депутат Ашимадин Ашимовна сизге. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Зарим айым, эми юристсиз да, ошондуктан баягы мен дагы Алишер Ташпаевичти колдойт элем. Конституциялык сот бир ар түрдүү эле чечимдерди чыгарып атышат да. Бул деген эми кийин аналогия закону болуп туруп, анан башка беренелерге дагы колдонгонго туура келип калат да. Макул, азыр биз алимент боюнча айтабыз, биз баарыбыз макулбуз, алименттерди төлөш керек, балдарды багыш керек деп туруп, биз азыр өткөрөлү деп атабыз, мисалы. Бирок мен прокуратуранын позициясына да таң калып атам. Бул өтө одуно түрдө макул болуп атат да прокуратурада. Кандай? Биз бир кылмышка бир жолу чыгыш керек өкүм деген, биз ушул көнгөнбүз. Бул романо-римский праванын биринчи эң негизги принциптери болуп эсептелет да. Биринчиден бул. Мен ошон үчүн өзүм каршылыгымды айтып атам да, биз мындай нерселерге барбашыбыз керек деп эсептейм. Экинчиден, мына статьяңар иштебейт. Кандай кылып күчөтсөңөр дагы иштебейт, себеби жөн эле ал справка берип коет. Менин кирешем жок, менин ишим жок деген. Суд исполнительге берип коет. Туурабы? Жакшы билесиздер да. Департамент сиздерде да канча азыр отдельный исполнительный листтер
аткарылбай атат. Мен айтат, мен төлөйт элем. Мен жумушум жок. Же болбосо мен таксистмин, менин кирешем мынча, ал бензинге кетип атат мындай. А соттун чечими бул айлыгынан же болбосо кирешесинен деп чыгат да. Значит, мынаны канча күчөткөнүңөрдү деле бул аткарылбайт. Ал үчүн пакет алып келиш керек. Макул, эгерде ал төлөй албаса, анда кандай баягы жумуштарды аткарыш керек? Ошо аткарып иштеген баягы коомдук жумуштан анан кийин ошондон биз мынанча алиментке мамлекет баягы алиментке которо турган системаны киргизишибиз керек да. Ансыз азыр 90% исполнительниктер алимент боюнча аткарылбайт дагы. Ал жерде даже кылмыш жоопкерчилигине тарта албайт эч ким аларды. Алар айтат, мен ооба аткарат элем, жок болсо каяктан деп коет. Болду. А эмне күчөтүп атасыңар? Эмне жолу азыр полный бузуп, экинчи жолу дагы аткарабыз дегенге келип атабыз. Жооп бериңизчи. Динара Ашимовна, бул мыйзам долбоору Конституциялык соттун чечими негизинде иштелип чыккан. Биз ага баа бере албайбыз. Ал өзүңүздөр билесиздер, аткарууга тийиш. Биз бул мыйзам долбоорду ошо Кыргыз Конституциялык соттун чечими негизинде иштеп чыкканбыз. Ал эми сиз айтып жаткан көйгөйлөр, ооба мен да ошого кошулам. Анткени андай көйгөй бар, алименттер төлөнбөй жатат. Аны уже бир көтөрүлгөн бул маселе. Мен ойлойм, министрлер кабинети иштеп чыгат мындай. Силер иштеп чыккыла да. Азыр силерге ушундай эме тапшырма берилген болсо, анда комплексно карап иштеп чыкпайсыңарбы? Эмнени чечип атасыңар силер азыр? Динара Ашимовна, здесь же конкретно в решении Конституционного суда было написано, что необходимо дифференцировать наказание за вот это вот нарушение законов. Урматтуу депутаттар, макул рахмат Зарима айым. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрылып кетейин деп атам. Конституциялык сот кандай чечимдерди чыгарат экенин өзүбүз көрдүк. Бул учурда дагы Конституциялык сот өзүнүн чечимин өзү кайра карап чыкканга акысы бар. Мен ушундай сунуш берет элем, Алишер Ташбаевди да колдойт элем. Эгерде ушундай регламент бизге мүмкүнчүлүк бере турган болсо, Конституциялык сотко кат жазып, бир карап чыккылачы канчалык сиздердин бул чечимиңиздер дагы Конституцияга туура келет, туура келбесе өзүңүздөр карап жокко чыгаргыла дейт элем да. Мен мисалы ушундай сиздерге сунушум бар. Себеби бул общие принципы привлечения к уголовной ответственности будут нарушаться. Буну эртең может бирөө лоббировать эткендир, а эртең башка кылмыштарга дагы биринчи жолу тартып, анан экинчи жолу аткарбаптыр деп кайра тарта берсе болуп калса эмне болот? Аналогия закона деген бизде бар да, аналогия права деген понятиялар бар бизде. Ошондуктан мен каршымын. Сөз берилет башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна сизге. Бул жерде бир түшүнүк берип кетейин дегем да, урматтуу жептер, уруксат берсеңиздер. Бул мындайда сиздер азыр берип аткан дооматтардын баардыгы орду бар, туура 90% аткарылбайт, жанагы бир эле кылмыш үчүн эки жолу жоопко тартылбайт деген принциптер бул жерден бузулбайт. Анткени алимент деген мындай. Эгерде алимент бул ай сайын өсүп турат. Ай сайын, январь, февраль, каждый ай сайын жаңы алименттин суммасы өнө берет. Мисалы үчүн 2022 жыл үчүн ал төлөбөсө кылмыш жана жоопкерчиликтен тартылды, бирок 23-жылы дагы тартпаса аны биз кайра жоопко тартабыз. Анткени бул продолжаемый, созулган кылмыштарда, мисалы үчүн 22-жылы биз жоопко тартып кылмыш ишин козгодук, бирок 23-жылдагы ай сайын жаңы баягы алименттин суммасы өсө берет да, ошон үчүн жаңы созулган кылмыштардын составы пайда болот. Конституциялык сот да ошону айтты да, ошол туура бул продолжаемое преступление. Адамды мисалы үчүн алимент алуу үчүн ай сайын суммасы өсүп турат. Ошол себептен ошол продолжаемое преступление деди. Ошол себептен биз макул болдук. Анткени единственный Конституционный суд эми акыйкат министр айткандай, эми нормативный права закону жазылган экен да Конституциялык соттун чечими талкууланбайт. Аны биз талкуусу жок эле өзгөртүүлөр киргизишибиз керек экен да. Анан ушул жеринде болгону градация киргизип койгула, баягы квалификация кылганда ачык так болсун деген сунуш бар экен. Рахмат. Сөз берилет Динара Ашимова сизге кайрадан. Үмүткан Газиевна,
Когда речь идет о продолжаемом преступлении, мы знаем, что не действуют, значит, сроки привлечения к уголовной ответственности. У нас есть другие механизмы обратно возобновить уголовное дело, которое было рассмотрено ранее судом. Даже до Верховного суда, если было рассмотрено, то можно его вновь возобновить по вновь открывшимся обстоятельствам. Он не исполнил, правильно? Он продолжает. Вы, Зарима, знаете, УК когда-нибудь работали, Зарима? Да, почему тогда головой качаете, тем более? Есть основания для Верховного суда, как Кайрали прокуратура, это вновь открывшиеся обстоятельства. Дело было рассмотрено, но оказывается, он до сих пор, он, получается, не исполняет. Деп туруп кайрадан түшүрүп баягы эле деланы возобновлять этип. Кайрали там не текут сроки, потому что это продолжаемое преступление. Всегда можно привлекать к уголовной ответственности. Вот так можно вести этот. Потому что общие принципы у нас есть. Это человечеством апробировано. Или скажите, Заримайым, дагайсы өлкөдө ушундай бар экен? Динара Шимовна, аны айта албайм, менде андай маалымат жок. Карап чыгалы, биз сизге Карап чыгыңыздар, мен каршымын. Болдук шойта. Эми Динара Хашимовна, мен да сизди колдойт элем да. Бирок акыркы күндөрү мына эми ата эне деп апанда жазып атат да. Аталар көп, мында биздин Кыргызда болгон эмес да. Бир намыс деген болгон да, ушу баланы таштап койгон эмес, баланы эрежеге жеткирген, окуткан, үйлөгөн, ушундай биз менталитетте каралган, каада салтта да каралган бул нерсечи. Бирок акыркы күндөр көрүп атабыз, көп балдар көчөдө же балдар үйүнө барып атат. Андан кийин эми алимент төлөбөсө бул өзүнчө кылмыш, туурабы? Соттун чечимин аткарбасы бул да өзүнчө кылмыш. Андан кийин ошон үчүн баягы мен сизди да колдойт болчумун, бирок биз мына айласызда мына жазылып аткан мыйзам долбоор экен. Мен де терең изилдеп карап көрдүм. Бүгүнкү күндө биздин мына эркек заты көп учурда ушул балдарын эмес, алган аялына таштап, бакпай, балдарын тарбиялабай качып кетип калып атышат. Жок, бир канча жыл көрбөй атат. Ошон үчүн эми биз бул жерде санкция күчөтүлүптүр. Ошондуктан сиз капа болбойсуз, мен бул мыйзам долбооруна өз оюмду айттым. Мен колдойм бул мыйзам долбоорунчу. Мен адвокат болуп иштегенде абдан көп ушундай иштерге катышканбыз да. Анан аялдар көбүнчө ушундай туура айтасыз, келип мына соттун чечими бар, мына аткаруу барагы, бирок аткарбай атат, эч ким эч нерсе кыла албай атат деп келишет эле да. Анан биз алат элек андай клиенттерди алып туруп, ошо менен баягы мен аябай терең билем да бул маселеничи. Анан алып туруп арыздарды жазып келгенде тергөөчүлөр эч нерсе кыла албайт эле. Анан айтышат эле, жанашына караң, эч жерде иштебейт экен официально. Биз тарта алабыз, бир гана учурда бунун айлыгы болсо, же болбосо башка доходу болсо, биз тарта алабыз. Ансыз биз тарта албайбыз дейт да. Аны эч ким азыр могул неме менен аны атмен кылып аткан жери жок да. Кайра эле ошол болот. Азыр бул мыйзамды биз конституцияны азыр соттун чечими макул болсун, азыр бир общий принциптерди бузуп өткөргөндө деле практика жүзүндө ал өзгөрбөйт. Себеби аны биринчи кылмыш жоопкерчиликке да тарта албайт. Мына мен калп айтып атсам, Үмүт Тургазиевна, айтыңызчы, эгерде ал ошол исполнительный лист келсе, айлыгы жок болсо, доходу жок болсо, биз кылмыш жоопкерчилигине тарта алабызбы? Жок берейинби? Эми кылмыш жаза жоопкерчилигине мына өндүрүүдө, эгер айлыгы жок болсо, сот аткаруучулар өндүрө албайт, өндүрүүдө. Кылмыш жаза жоопкерчилигине именно ошо акчасы жок үчүн төлөбөй, соттун чечимин аткарбай калгандыктан жоопко тартабыз. Себеби кылмыш жаза жоопкерчилигин алсын, и соттун чечимин да аткарсын деп двойной наказание кылабыз. Ал кылмыш иши козголуп, жаза берилет. Эми Динара Хашимовна практика жөнүндө айтып калдыңыз. Биз да практикада абдан көп кездеш бизге келген да, ушу жабырлануучу аял затычы. Ушу алименттер боюнчачы. Алимент төлөбөй атат, апалар келген, кыз келиндер келген. Мына үйлөндүк, 2 баласы бар, таштап кетип калды, каякта экенин билбейбиз депчи. Бул эми
айласыздан бул жарандагы жазганго жазып, анан ушу жарандын арызы боюнча чечим чыгарып атат. Дагы кимде суроо бар? Сизде сөз берилет депутат Жамылчы Эмиль Эрикевичке. Рахмат, Сүйнөбаевич. Мында Динара Ашымдын оюн улап кетет элем. Чындыгында бул мыйзам жакшы, бирок бул айыппулду жогорулатуу гана максатында алып келатасыздар. А бирок терең изилдеп көрө турган болсок, Динара Ашымдын коллегам айтып кетпедиби? Кармап, аны далилдеген күндө дагы кечирип коесуздар, менде киреше жок. Кечирсем төлөбөйм деп коет да. Бул бир. Экинчиден ар кандай бурмаланган, жазалган жанагы справкалар көргөзүп коет экен. Анда дагы жок. Азыр айып бул 5000 сом кылсаңыз, аны 10 миңге көтөрсөңүз, төлөбөгөндөн кийин муну көтөрүп эмне кажети бар деген маселе болуп атат да. Экинчиден, бул учурда алимент качан пайда болот? Көбүнчөсү жанагы ымыркай бала оорулуу болуп төрөлүп калганда көп аталар таштап кетет да. Алар боюнча өзүнчө карадыңар бул мыйзам алкагында. Себеби дегенде өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле болуш керек да. Ушул эле мыйзамдын алкагында алып кетсеңиздер өтө жакшы болмок да. Себеп мынакей, ушул өзгөчө төрөлгөн балдар көбүнчө ушул алиментке муктаж болот да. Статистикалар бар, ошо жооп берип койсузбу? Эмиль Эрикевич, бизде андай статистика жок, анан бул мыйзам долбоору аны камтыбайт. Анткени биз Конституциялык соттун чечиминен рамкасынан чыга албайбыз. Конституциялык сот өзүнүн чечиминде мөөнөттү жана суммасын алкагында дифференциация кылгыла деп белгилеген. Биз ошону эле аткардык. Ал эми сиз айтып аткан маселелерде ооба андай маселелер бар. Аны мен ойлойм, министрлер кабинети иштеп чыгат бул маселени. Сиз уже палатада көтөрүлгөн маселени ооба биз укканбыз. Аны эмгек министрлиги жоопту да ал маселеге, алар иштешет дейм ойлойм. Адилет министрлиги катары сизде маалымат болуш керек да, туурабы? Азыр жумушчу топ түзүлгөн да. Иш-чаралар жүрүп атабы өзгөчө балдар боюнча? Мен аны билбейт экенмин. Биз мен министрликтен карап көрөйүн, андай жумушчу топ барбы же жок. Демилгөөчү катары ушул мыйзамыбызга камтып кетсеңиз болмок. Мен ойлойм, Конституциялык палатада буга каршы болбойт эле да. Бул баардыгыбызга тиешелүү маселе. Рахмат. Эми жана урматтуу депутаттар, жана туура айтып атасыздар. Эгерде алимент төлөөчү справка көрсөтсө мен иш жерде иштебейм, төлөй турган мен каражатым жок десе, мурда мыйзамда туура эч нерсе кыла албай ошо токтоп калган. Эмне кылыш керек ошол мезгилде төлөй албайм десе, мына экинчи мына сунуштагы мыйзам долбоору. Мына 1 жылдан 3 жылга чейин биз түрмөлөр толтурат экенбиз. Ачык эле айтайын, эгерде ал төлөй албайлы, анда эмне экинчи булар күчөтүлгөн тартипте мыйзам алып келип жатышат буларчы. Анда эмесе башка сунуштар жок болсо, анда корутундун окуйлу, урматтуу депутаттар, эми ар бир мыйзам долбоор кызуу талкууланыш керек. Бул жерде эми тажрыйбасы көп юристтер отурасыздар. Негизги айткан сунуштарыңыз абдан туура, көбүңүздөрдүкү. Комитет төмөнкөдө корутундуга келди. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмбек Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексин өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышында мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп, Кыргыз Республикасынын юстиция министри Баетов аныкталсын. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорунду обурушка коем, добуш бериңиздер, ким макул. Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңдер болот. Урматтуу депутаттар, анда бүгүнкү күн тартибинде маселелер толугу менен каралып бүттү. Рахмат. Кийинки жолугушканга сак саламаттуу болуңуздар.